Өзүң менен өзүң сүйлөшүү ой жүгүртүүнү өстүрөт. Фантазияны эң мыкты өстүрүүчү курал — китеп. Адам маалыматты көзүн жумуп турганда оңой эстеп калат. Күлкү стресстин көлөмүн 50% жоготот. Кытайда чөгүп бара жаткан адамды куткарууга тыюу салынган. Бул анын тагдырына кийлигишүү деп эсептелет. Алясканын желегин 13 жашар бала ойлоп тапкан. Чиркейди коркутуу үчүн сарымсакты колдонсо болот. Хамелеондун тили өзүнөн 2 эсе узун. Киттин тили пилдин салмагына барабар. Бала эне тилин өзү сүйлөй баштай электе эле түшүнө баштайт. Эгер адам күнүнө бирден алма жеп турса, бөйрөктөгү таштардын пайда болуу коркунучун 45% азайтат. Адамдын көзү төрөлгөн күндөн баштап бир гана көлөмдө болот. 75-90% оорунун себеби ашыкча нервтенүүдөн келип чыгат. Банан менен алманын жыты арыктоого жардам берет. Чыпалаксыз адамдын колу 50% күчүн жоготот. Алма кофеге салыштырмалуу уйкуну мыкты ачат. Ар бир 7 секундта дүйнөдө бир наристе төрөлүп турат. Арылардын 2 ашказаны бар. Бири бал үчүн, бири тамак үчүн. Жөргөмүштөр жебеген жалгыз азык — бадыраң. Балдар телевизор көрүп жаткан учурунда оорусун дээрлик сезбей калышат. Корккон адамдын көрүүсү жакшырып кетет. Адамдын муруну өмүр өткөнчөктө өсөт. Пилдер күнүнө 2 сааттан гана укташат. Кадимки алча рак клеткаларын жоготуучу касиетке ээ. Бир эле талчач 3 килограмм салмакты көтөрө алат. Ыктытуудан кутулуу үчүн 1 кашык кумшекер жеген жетиштүү. Эркектин организмине салыштырмалуу аялдыкында 6 эсе көп алтын бар. Адамдын денесинде 650дөй булчуң бар. Медузанын денесинин 95% суудан турат. Адамдын эң сезимтал манжасы сөөмөй болуп саналат. Жүрөк ооруларына эң аз кабылган адамдар — оптимисттер. Адам калп айтып жатканда мурдундагы температура көтөрүлүп кетет. Музыканын коштоосу менен гүлдөр тезирээк өсүшөт. Уйкунун жетишсиздиги салмактын көбөйүшүнө алып келет. Биз сөздү айтуу үчүн 72 булчуң кыймылга келет. Кумурскалар эч качан уктабайт жана алардын өпкөсү жок. Крокодил тилин суна албайт. Адамдын эс тутуму өзү жасаган нерсенин 90%-ын, көргөнүнүн 50%-ын, укканынын 10%-ын эстеп калат. Физикалык оор жумуш менен алек болгон эркек суткасына 4 литр тер бөлүп чыгарат. Мышыктын ар бир кулагында 32ден булчуң бар. 4 жаштагы наристе орто эсеп менен күнүнө 437 суроо берет. Бир жылда 31.557.600 секунд бар. Жашыл түс нервти тынчтандыруу касиетине ээ. Диетага отургандардын 19 гана пайызы арыктайт. Сүйгөн адамыбызды көргөндө каректерибиз 45%-га чоңое түшөт. Мандарин картаюу процессин жайлатат. Мээнин иштөөсү күндүзгүгө караганда түн ичинде жакшырат. 6-7 жаштагы бала бир эле учурда тамакты жутуп жана дем ала алат. Бул нерсе чоңдордун колунан келбейт. Калибри артка уча ала турган жалгыз канаттуу. Иттердин жыт билүүсү адамдыкынан 1000 эсе күчтүү. Мышык өмүрүнүн 70%-ын уктап өткөрөт. Бир тамчы нефть 25 литр сууну
ичүүгө жараксыз кылуусу мүмкүн. Дүйнөдө күн сайын 65 адам миллионер болот. Бал эч качан бузулуп кетпеген жалгыз азык. 1 саат кулагыңа тагылып турган наушник кулактагы бактериялардын санын 700 эсеге жогорулатат. Кечээ сиздин башыңыздан өткөн нерселердин 40%-ын бүгүн унутасыз. Орто эсеп менен балдар күнүнө 400 жолу, а чоңдор болсо 15 жолу жылмайышат. Адамдын эрини манжасынын учуна караганда 100 эсе сезимтал келет. Төө куштун көзү мээсинен чоң. Того мамлекетинде аялга комплимент айткан эркек ага сөзсүз үйлөнүшү керек болот. Жандуу заттардын ичинен адамдар гана чалкасынан жатып укташат. Адамдын жүрөгү болжол менен өзүнүн муштумуна барабар. Колдун тырмагы буттун тырмагына салыштырмалуу 4 эсе ылдам өсөт. Адамдагы эң тез сезүү органы бул угуу. Сауд Аравиясында дайыма агып турган бир дагы дарыя жок. Иттер 250дөн ашык сөздү түшүнүшөт. Сасык тумоону абанын температурасы эмес, вирустар чакырышат. Жыландар 3 жылга чейин эч нерсе жебей уктай алышат. Дельфиндер бир гана көзүн жумуп укташат. Бир күндө адам 1,4-1,5 литр шилекей бөлүп чыгарат. Бир тамеки 5 мүнөт өмүрдү алат. Организмдеги кальцийдин 99% тиште жана сөөктөрдө жайгашкан. Адамдын көзү температураны сезбейт. Ирандын желегинде Аллаху Акбар деген жазуу 22 жолу кайталанган. Адамдын оң өпкөсү сол өпкөсүнө караганда ичине көбүрөөк аба толтура алат. Австралия бүтүндөй континентти элеген дүйнөдөгү жалгыз өлкө. Мына достор, бүгүнкү видеодо кызыктуу жана пайдалуу маалыматтар менен бөлүштүк. Өзүңүздү өнүктүрөмүн десеңиз, интеллектиңизди өстүрөмүн десеңиз, ойлонбостон каналыбызга жазылыңыз. Эмгек бизден, баалоо сизден. Биздин каналдан эч кандай зыян таппайсыз. Жалаң гана пайдалуу видеолор алдыда сизди күтөт. Биз менен болуңуз.